Кыргызстанда 13 декабрга карата коронавирусдагы 26 адамдан аныкталды. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 21, Ош шаарында 1, Баткен облусунда 4 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 31 адам илдеттен сакайып чыкты, каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 350, бейтап амбулатордук түрдө 348 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.991 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179.040 киши айыгып чыкса, 2770 адам каза болду. Издөөгө алынган Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин маалымдалгандай, ОА аттуу жаран Октябрь райондук милициясынын кызматкери СР $135.000 алдап алып, ар кандай шылтоолор менен бербей жатканын айтып арыз жазган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин кызмат абалынан пайдаланып, өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык жасоо менен иш козголгон. 1-май райондук соту шектүүнү камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарып, издөөгө алынган. Иликтөө операцияларынын натыйжасында ал Аламүдүн районунун 5 күнгөй айылында жашынып жаткан жеринен колго түшкөн. Учурда кармалган адам убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Дем алыш күндөрү Баткен облусунун аймагынан жалпы наркы 1.350.000 сомдон ашык аткезчилик товар кармалды. Алар Өзбекстан жана Тажикстанга өткөрүлмөк. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына караштуу чек ара кызматынан билдиришкендей, Баткен районунун Дөбө участкасынан Тажикстанга бараткан жүк кармалган. Анын болжолдуу баасы 560.000 сомду түзөт. 12 декабрда Кадамжай районунун Вышка участкасынан Өзбекстандын аймагына турмуш тиричилик товарларын аткезчилик жол менен алып өтүүгө аракеттенген жаран кармалган. Ал алып бараткан товардын болжолдуу баасы 800.000 сом деп бааланган. Кармалган кишилер жана товарлар тиешелүү кызматтарга өткөрүлүп берилди. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын быйыл апрель айындагы куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жапкан. Сузак райондук прокуратурасы мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Жалпы наркы 17.568.000 сомго бааланган Ленин айыл өкмөтүндөгү бала бакчанын 2 кабаттуу имаратын 42 соттук жери менен кошо ЖШ акционердик коому мыйзамсыз менчиктеп алган. Айтылган факты боюнча райондук прокуратура сот органдарына до арыз менен кайрылган. Сот арызды толук канааттандырып, бала бакча айыл өкмөттүн карамагына өттү. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нааразычылык акциясына чыгышты. Ондогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылышты. Талаптар аткарылбаса, акцияны Бишкекте улантаарын билдиришти. 9 декабрда Жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Комиссиянын корутундусу парламенттин 15 декабрындагы отурумуна чыгарылат. Андан бир күн мурда Жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. Алар абактан бошотулган. Жыйында Жетигенов боюнча корутунду даяр эместиги айтылган. 1 декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда Жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. 1 декабрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Министрлер кабинети жаңы жылдан кийин патент алуу системасын жоюуну пландап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Арзыбек Кожошов ЖКнын бюджет жана финансы комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында соода жүгүртүүсү миллион сомго чейин ишкерлер киреше салыгынан бошотулуп, патент албай калышат. Мунун алкагында чакан бизнестеги 90.000 ишкер киреше салыгынан бошотулат. Мындан ары алар патент албайт. Эгер жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашып кетсе, салык кодексинин негизинде иш жүргүзүшү керек. Министрлер кабинетинин негизги максаты соода алакасын контролдук кассалык машиналарга өткөрүү, салык маданиятын киргизүү болуп саналат. Мында азыркыга салыштырмалуу бюджеттик жоготуулар жылына 3 миллиардты түзөт. Бирок муну менен биз көмүскө экономикада жүргөндөрдүн баарын ачыкка чыгарабыз, деди Кожошов. Депутат Сайдулла Нышанов мындай норма кайсы бир мөөнөткө гана киргизилип жатабы деп сурады. Ага финансы министри Алмаз Бакетаев
жооп берип, бул мөөнөтсүз негизде колдонулаарын айтты. Ал эми дыйкан фермерлерди жер салыгынан бошотууга 3 жылдык нөөмөт берилерин белгиледи. Ошол эле учурда салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов түшпөй калган 3 миллиард сомдун орду салыктык жөнгө салуулардын негизинде толтурулаарын билдирди.